Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Саламатчы. Суроону келип турат, мына Борончу мырза менен бул бүгүнкү күндө артистердин мындай маданиятына кандай баа бересиздер деген. Рахмат, сиздин оюңуз түшүнүктүү болду. Ырчы чоорчулардын дагы жеке маданиятына кандай баа бересиздер деген суроо болду, бирок тилекке каршы байланыш жакшы болбой угулбай калды окшойт. Ошого жооп берип кетсеңиздер. Жеке маданиятына Мисалы карантин маалында дагы өзүн алып жүрүү маданиятын айрымдар көргөзүп койду деп айтып атпайсызбы? Эми Нуржигит Таксырдын бир жакшы сөзү бар. Бош чаканын ичине сүт куюп койсоң, ичине сүт толтуруп койсо болот, ошонун ичине эле мусор салып койсоң, мусор салып койсо болот. Ошонун ичинде эмне болсо, ошол нерсени алып чыгат адам. Бардык пенде өзү ошондой. Жалпы коомчулуктун башына оор иш түшүп аткан болсо, өзүнүн чөйрөсү, биздин артисттердин чөйрөсү шаан шөкөт болгондуктан, ал ошол кыйынчылык оор келип атат десе, ал өзү эле ошол мурдагы ичиндеги бар нерсеси боюнча баягы кабыл алып алды, ошону көрсөттү да. Бирөө мындай болуп көрсөттү, тамагын көрсөттү, бирөө дагы бирде көйнөгүн көрсөттү. Азыр деле баланча артисттин эжеси ажырашып кетиптир. Эмне болуптур эми ажырашып кетсе, анын кандай коомго кандай тежеси бар, зыяндан башка пайдасы жок анын. Анан анын үстүнө бир чети кыйбат болуп калат. Анын эжесинин тагдыры кандай экен, алар менен чогуу жашабагандан кийин анын эме болгон бирдеке деп биз айтышыбыз керекпи, обсуждать этишибиз керекпи. Ушул сыяктуу коомчулукка ошол биздин чыгармачыл адамдардын бир кичине менин кесиптештеримдин бир оожак жактары бар да. Ойлонбой, баардык нерсени жеңил кабыл ала бергендиктен ошол нерсенин баары эле жеңил боло берет деп түшүнөт да. Ар бир нерсени жооп аркасынан анын аркылуу таасир алып аткандар көп. Азыр мисалы баланча китептин авторун тааныйсыңбы десе билбейбиз. Анан баланча артист тааныйсың баары эле билет го мисалычы. Анан ошону көмүр тутуп алгандар бар. Анан ошонун кылганын кандай кылса, ошондой кыла берет. Эчиген муун бар. Анан ошон үчүн дайыма артист элге таанымал адам болгон болсо, ошол жүргөн турганы менен, өзүнүн адеп ахлагы менен, сүйлөгөн сөзү менен, ошо кийинкисинде кандай немеси болот, тарбиялык мааниси калат, аркасынан ошону ойлонуш керек.